өткөн шайлоо таза өттү деп ойлоймун. Эми ушул шайлоодо өткөн депутаттар биз Баткен региону алыскы, барууга кыйын шартта жана чек арасы татаал жерде жайгашкандыгына байланыштуу ушул Жогорку Кеңештин депутаттыгына өткөн депутаттар ушул чек ара маселесине өтө көңүл буруусу шарт деп эсептеймин. Жана бул регионду өнүктүрүүгө жакшы бир кадамдарды жасаш жагына жакшы бир ойлорду ойлойбуз. Кече 28 болгон шайлоого бардыгыбыз шайлоого жараган үй бүлөбүз менен бардык. Негизи шайлоо тынч, таза өттү деп ойлойбуз. Мурдагы шайлоолорго караганда айырмасы үгүт иштери болбоду. Баягындай ар бир жаран өзүнүн жүрөгүдөгү каалаган инсанды шайлады деп ойлойм. Бул жерде өзгөчө өттү десем дагы болот. Себеби шайлоонун таза өткөндүгүн ар бир адам өзүнүн көзү менен көрүп, мындай жүрөгү менен сезди десем жаңылышпаймын да. Шайлоонун таза өткөнү кандай? Бизге мурдакыдай мамлекеттик мындай башчылар тарабынан эч кандай бир кысым болгон жок. Ошон үчүн шайлоодо дагы өзүбүздүн маданияттуулугубузду көрсөтүшүбүз керек. Анан стабилдүү бир маданияттуу мындай эл катары өзүбүздүн дагы жүрүм турумубузду башка мамлекеттерге үлгү катары көрсөтүшүбүз керек. Негизинен быйылкы шайлоо өтө адилеттүү, таза, как жаран катары өз оюмду айтып коеюн. 51 жашка чыккан болсом биринчи жолу жаран катары бааладым. Себеби талапкерлердин бардыгына бирдей укукка ээ болду. Шайлоочулар абдан жакшы өз эркине туура пайдаланып, өз добуштарын каалаган талапкерине берди. Эми ошо кол менен эсептөөнү күтө турушубуз керек. Ошо талапкерлердин ичинде жеңген тарапта, жеңилген тараптарда туура түшүнүш керек. Бул бирөөсү жеңишке ээ болот, бирөөсү жеңилет. Албетте жеңилген тарапты сабырдуулукка чакырам, ынтымакта бололу. Ошо бири бардыгы жеңилген тарап болсок да өзүбүздүн оюбузду, курч маселебиз болсо коюп ошо талапкерге төмөндөгү сунуштарымды жүзөгө ашыр деп соц пакеттерди же соц долбоорлорду боло турган болсо ошону кылсак болот. Себеби кичинекей Кыргызстан башка мамлекеттерге уят болбошубуз керек. Дүйнө жүзү таанып билүүдө биздин шайлоодо аябай жакшы баалап атат. Ошон үчүн башка чет элдик инвестициялар келип биз менен долбоорлор келип кызматташсын десек, жеңилген тарапта, жеңген тарапта бир ымамга келип, бир жакшы иш аракеттер жүрүп, мындан ары достукта, ынтымакта болууга бүтүндөй Кыргыз элиндеги Жогорку Кеңештин талапкерлерине чакырып кетет элем. Ынтымактыкта, бир туугандыкта бололу.